боюнча муну мен айтпасам деле коомчулар жакшы билет, бирок элдин бүгүнкү күндө уже жанагы сабыры чегине жетти да, эл кайрыла баштады. Эл кайрылып атат. Ошо эки президенттин тирешин токтотсун. Эки президент тирешин токтотушуп туруп, мамлекетти, элди, журтту ойлосун деп атышат. Биз мамлекетти ойлошубуз керек. Мамлекеттин келечегин ойлошубуз керек. Эртең, урматтуу туугандар, мамлекет, мен айтып коеюн ушуга. Мына кече баардык айтып атышкан, Атамбаевдин заманы бүтпөгөндөй болуп. Атамбаевдин 6 жылдык заманы бүттү. Кудай буйрса мына Сооронбай Шариповичтин дагы 4,5 жылдык сроку калды, бул да бүтөт. Бизге мамлекет керек да. 4,5 жылдан кийин дагы, 10 жылдан кийин дагы, 20 жылдан кийин да бизге мамлекет керек. Мына бүгүнкү күндө президентибиз жанагы шайлоо маалында эл алдына көп убадаларды берген. Ошол убадалардын аткаруу темпинин мындай бир акырындык менен жылып атканын көрүп атам да менчи. Себеби дегенде 1,5 жыл деген срок бул аз срок эмес. Элдин турмушунун кайсыл бир деңгээлде жакшы жага оң болушуну биз көп болушубуз керек эле. Бийликке дагы бир жолу кайрылып айтаар элем, бийлик тараптагыларга. Мына ошол жерде бийликтин тегерегинде дагы ар түрдүү подхалимдер, ар түрдүү туура эмес нерселерди жеткизгендер, ушакчылар көп болгондугун биз мурдатан эле билип келебиз. Бул эле бийликтин эмес, баардык бийликте ошол болуп келген.